Alas, alas, arbaleden kalas, жер жарылып, çöp çıksın, jelin жарылып, süt çıksın. Alas, alas. Бүгін 21 март Жалал-Абад шаарында Норуз майрамы белгиленди. Майрамдык салтанат каланын Борбордук аянтында орун алып, ага жергиликтүү бийлик, шаар тургундары жана коноктор катышты. Жаңы күн келди. Өрүшүңөр малга, кырманыңар данга, дасторконуңар нанга толсун. Биздин 21 март Норуз майрамыбыздагы Орозо күнүнө туш келип турат. Баарыңыздарды Орозо айыңыздар менен бүгүнкү Норуз майрамыбыз менен дагы бир ирет куттуктаймын. Ниет кылсаңыздар, мына Орозо айында ошо ниеттердин бардыгын Алла Таалам кабыл кылган болсун. Ысырапчылыкка жол бербей, биз ошо ачылыштын үстүндө бололук, өсүштүн үстүндө бололук. Ошондой эле имараттарыбызды көп салып, ошондой эле завод, фабрикаларды салалык. Жаз менен кошо кирип келген майрам күнүндө ар бириңиздерге, жүрөктөрүңүздөргө жаңыланууну, ыйманыңыздарды бекем болуусуну, үй бүлөңүздөрдө ырыскынын мол болушуну, эли жерибизде, мамлекетибизде туруктуулукту, өнүгүү болуусун, ошону менен бирге дайыма тынчтык болуусун каалайм. Кана балдарым, жүргүлө. Чоң энеңердин сүмөлөгүнөн даамсыз келели. Жүргүлө, жүрүңүз. Улустун улуу күнү саналган Норуз майрамына арналган иш-чара театрлаштырылган оюн-зоок программа менен башталып, эстрада ырчылар тарабынан ыр бий тартууланды. Норуз майрам бул фарс тилинен алынганда ушул жаңы күн, жаңы жыл деп атышат. Чынында жаңы жыл, жаңы күн экен бүгүн билинди. Себеби элдер да жаңы башкача, шаар жаңы башкача, кандай өзгөрүүлөр болду быйылкы жылда, баары жаңы. Ушул чоң улуу майрам менен жалпы элди куттуктаймын. Ден соолуктар чың болсун, үй бүлөсүнө тынччылык ар дайым бар болсун. Биздин мамлекетибизде өнүгүп өсө берсин жылдан жылга. Уш күнгө жеткенибизге шүгүр. Аллага миң калла. Анан эмне дебезем бу жогору жакта Садыр Жапаров деген чоңубуз бар. Алла Таала өмүр берсин, ден соолугу чың болсун. Ушундай майрамдарды ушундай эме кыла берсин, көбөйтө берсин. Ошондой эле жылда салтка айланган көргөзмө жарманкеда унутта калган жок. Кыргыздын маданиятын, кол өнөрчүлүгүн чагылдырган түрдүү буюмдар көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Ушул көргөзмөгө чакырган жылдан бери эле келем. Кайсы жылдан бери билбейм. 30 жылга жакындап калды. 30 жылдан бери? Ооба, келем. Ушулардын баары менин колуман чыккан, шырдамалдардын баардыгы. Неме 3 боз үйүм бар, онерде тигилген боз үйлөр меники. Ушунча жылдан бери ушулардын баары менин колуман чыккан буюмдар ушу кызым. Чырдактардын түрү бар, курак, терме, шалча, мынандай колго түйгөн буюмдар бардыгы менин колуман келген кызым ушу. Бул жылы Норуз майрамы Ороз айы жума күнгө туш келди. Жергиликтүү эл 3 майрамды жылуу маанайда тосуп, жаңы жылды калуу тилектерин айтышты. Элибизге токчулук, молчулук болсун дайыма, тынчтык болсун, ден соолуктуу болсун. Ушундай майрамдар, ушундай күндөрдү күндө тээ берсин да. Ушунчалык келип уюштурган биздин Жалал-Абадтын мэрине да ыраазычылык билдирем. Эл журтубуз тынч болсун. Ел ичинде биз тынч бололу, бала чака менен иштери ийгиликтүү болсун бариңердин, ден соолугуңар болсун. Майрамдар куттуу болсун, майлуу сүттүү болсун, элибиз аман, журтубуз аман болсун. Бүгүн мынакей кош майрамдар кошулуп келди. Норуз майрам, жума майрам дегендей, Рамазан. Беле кетсек, Норуз майрамына карата иш-чара Жалал-Абад шаардык мэриясы тарабынан уюштурулду. Ага жергиликтүү казынадан 600 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.